Кыргызстанда бүгүнкү күндө 80ден ашуун ар улут өкүлдөрү жашап келсе, алардын каада салты, үрп адаты менен менин Кыргызстандын программасы сиздерди тааныштырууну улантып келет. Бүгүнкү биздин программа бирок башка нукта болмокчу, себеби биздин бүгүнкү каарманыбыз тили бөлөк, улуту бөлөк болсо дагы кыргыз тилин суудай сүйлөп, ошону менен бир катарда эле Кыргызстаным дегенде мекенчил патриоттук сезимдерин көргөзүп келген ак халатчан жигит жөнүндө болмокчу. Нуридин, айтсаңыз, мынакей, сиз улутуңуз ким? Улутум атам өзбек, апам тажичка. Каерде туулуп өстүңүз эле, ошол жөнүндө маалымат берип өтсөңүз. Баткен область, Кадамжайский район, село Учкургондо, Учкургон айыл өкмөтүндө төрөлгөм. 1992 жылы 30 апрель. Азыр канча жаштасыз? Азыр 28 жашта. Жакшы, Нуридин, айтсаңыз, кыргыз тилин берген мектепте кыргыз тилинде окудуңуз беле же өзбек мектепте окудуңуз беле? Мектепте өзбек мектепте окугам. Айтсаңыз, кыргыз тилин кантип анда үйрөндүңүз, качан үйрөндүңүз? Мектептен деле кыргыз тили сабагы болчу, ошол сабактан деле анан Бишкекке келип жогорку окууга тапшырганда деле бияктан Бишкектен деле анан атам достору деле, аяш аталарым деле көп кыргыздар болгон үчүн алар менен деле сүйлөшүп, аларды балдары менен деле сүйлөшүп жүрүп, ошондой билем кыргыз тилин. Сизден бала чагыңыздан эле кыргыз тилин билет экенсиз да. Ушу кыргыз тилин сиз баягы билгендиңиз сизге кандайдыр бир жакшы шарттарды, мүмкүнчүлүктөрдү түзгөн учурлар болдубу? Себеби жүзүңүз боюнча сиз кыргызга окшош эмессиз да. Ошол себептен сурап атам да. Конечно, кыргыз тилин билгеним мага көп жерде жардам берет. Бардык тармакта жумуштарга киргенимде коллектив менен чыгышып атканда деле элдин баары таң калат. Өзүң башка улуттун баласы болуп деле кыргызчаны так сүйлөйсүң деп таң калышып, интересне болуп, кызыгышып, көпүрөөк общение кылышат. Ошондой болуп эле жакшы, көп жардам берет. Адамдар менен чыгышканга, общий язык тапканга ошон үчүн көп жардам берет кыргыз тили. Кыргыз тилин үйрөнгөнүмгө аябай мен кубанычтамын. Жардам берет мага постоянно. Чет мамлекетке чакыруулар болгонуна карабай, ошо Кыргызстанда мен калып иштейм деп чечтиптирсиз да? Ооба, Кыргызстан мен үчүн бул киндик канын тамган жер. Ушул жакта чоңоюп, ушул жакта өстүм. Ошон үчүн өзүмдүн элиме жардам кылып, өзүмдүн элимдин кызматында жүргөн башкача эмоция берет. Дагы деле алыста эмес, өз жеримде жүрөм. Ошон үчүн Кыргызстандан башка жакка кеткенди элестете албайм. Эми Кыргызстанда экинчи тил болуп орус тили эсептелет, ошон үчүн расмий тил болуп, ошон үчүн уже элдин көбү орусчаны үйрөнүп кетип атат. Бардык жерде барсаңыз, орус тилин билбесеңиз, бул чоң минус. Кыргыз тилин билбесеңиз, анча деле билинбейт экен. Орус тилин билбесеңиз, бул чоң минус эсептелет. Ошого деле таң кала беребиз. Эмнеге биз Кыргызстанда жаралып, Кыргызстанда төрөлүп, чоңойгондон кийин биздин расмий тил кыргыз тили эле болуш керек. Мен патриот болгонум үчүнбү мен кыргыз тилин, наоборот, мен кааларым ушу кыргыз тилин көпүрөөк өнүккөндү каалайм да. Сиздин атыңыз ушу Нуридин экен да. Бул ысым кыргыздарда да өтө жайылган да. Улутуңуз бөлөк экен, анан атыңыз бирок кыргыздык экен да, ошо таң калтырып атат. Нуриддин болгондо менде Нуриддин 2 да. Көпүнчө тамашалап Нуриддин Д квадратам деп тамашалап деле коем. Бул атты мага атам койгон. Атам Афганистанда кызмат кылып жүргөндө армияда, ошол жакта жакын досу каза болуп калып, Нурдин деген кыргыз улутунда болгон. Ошол досунун атына арнап менин атым деле Нурдин деп койгон. Нурдиндин мааниси деле жакшы. Нурдин нур чачып турган куяш, дин, өзүбүздүн ислам диниге деле мас келип ат болуп эсептелип, ошол Нурдин деп коюшкан экен да. Фамилияңыз Шерматов экен. Шерматов, ооба. Шермат дегенде кыргыздарда аттар көп да. Ооба, кыргыздарда көп жерде Шерматов деген фамилиялар деле көп учурап турат. Өзүм деле көргөндө таң кала берем. Айтсаңыз, мынакей, сиз ушу азыр ак халатчан биз баркыңыздарды бааладык да, ушу пандемия учурунда кесипти аркалап келатыптырсыз да.
эмне үчүн ушул кесипти тандап алдыңыз да? Врач болгон, дарыгер болгондун жаш кезимден эле элестетип жүрчүмүн. Ак халат кийип, элге жардам тийип, элдин оорусун алып, бул башкача дем берет го. Элдер сизден ыраазы болуп, рахматын айтып кетсе, аябай жакшы эс алып, баягы чарчаган эмелерди эле унутуп калып, башкача да сөз менен айта албайт экенсиз андайды. Врач болуп элге жардам тийгенден аябай кубанычтабыз. Дарыгер болгондун максаты жаш кезимден кыялданып дарыгер болом деп чоңойгом, элге жардам тийсин деп, элди кызматында жүрөйүн деп. Ак халатчандарды көргөндө суктанчымын. Өзүм деле келечекте жакшы окуп, жакшы билим алып, анан врач болуп, элге жардам тиет деп кыялданып жүргөм. Ошондо 2010-жылы Кыргызский Российский Славянский университетинин медициналык факультетине лечебный делосуна поступать этип окуу баштап 2016-жылы жакшы баалар менен университетти бүтүргөм. Мына ошондон бери ординатураны анан улуттук госпиталдын урология, андрология бөлүмүндө окудум 2 жыл. Андан кийин 13-поликлиниканы да уролог дарыгери болуп иштеп жүрөм. Андан тышкары, поликлиникадан тышкары Международный медицинский университетте сабак берем. Анатомиядан. Ал жакта ар кайсы элден келген студенттер менен иштешем. Ал жакта сабак берем. Негизи кесиптешим Адис Нурин деген аябай жакшы бала. Экинчиден аябай грамотный, өзүнүн ишин билет, убагында жумушка келет, жакшы эле кесип. Бейтаптар ал жөнүндө жакшы отзывтын айтып жүрүшөт. Жакшы эле бала, жаман сөз да айтпайм. Аябай отзывчивый, жардамга келет. Эч кандай мындай жаман касиети жок. Жакшы эле. Университет убагында чогуу окуп, университетте чогуу аяктаганбыз. Ошондо университет кезинде эле жакшы тааныйм аны. Врач катары аябай грамотный, жакшы өзүнүн кесибин жакшы билет, коллектив менен дагы жакшы мамиледе. Ырдайт бул, бийлейт, анча-мынча нерселер болсо ушул балабыз уюштурат. Айтсаңыз, мынакей Нуридин, сиз өзү Кыргызстандын түштүгүндө Баткенде туулуп өсүптүрсүз. Андан тышкары улутуңуз жарымы өзбек, жарымы тажик экенсиз. Кыргызча суудай сүйлөйт экенсиз. Кыргыз досторум бар дедиңиз. Негизи эле кичинекейиңиздерден баштап бүгүнкүгө чейин эми баары бир айтып өтсөңүз, кыргыздар менен сиздин мамилеңиз кандай түзүлүп келет да? Кыргыздар менен менин мамилем аябай жакшы.
мен өзү общительный адам болгондонбу билбейм. Кыргыз Ачык адамсыз? Ачык адаммын. Кыргыздар менен көп достошом. Көп сүйлөшкөн, жумуш боюнча деле көп болгон үчүн менде баягы конфликт жок кыргыздар менен. Көйгөй жок кыргыздар менен. Негизи эле сиздин байкашыңыздардан да сиздин тажик, мен билем өзбек досторуңуз бар экен да. Алар кыргыздар жөнүндө кандай ойлорду айтат? Аларга кыргыздар кандай мамиле кылат экен да? Эми баягы жазуучу Чыңгыз Айтматов айткандай, улуттун жаманы болбойт, адамдын жаманы болот дегенден 5 кол тең эмес. Ошон үчүн ар кандай эмелер болуп турат жашоодо. Мага жакшы. Мен андай эме менен конфликт менен какышкан жерим жок, Кудайга шүкүр. Жалпысынан мындай, сиздин көз карашыңыз менен баягы Кыргызстанда бир арулут өкүлдөрү, мына мен айтып атам, 80ден ашык арулут өкүлдөр жашайт депчи. Алар менен бири-бири менен мамилелери достук, ынтымакта, биримдикте жүрөбү? Сиздин көз карашыңыз боюнча кандай? Менин көз карашым боюнча жакшы деп ойлойм. Келечектеги пландарыңызга токтолуп өтсөңүз, мынакей. Кыргызстанда эле ошо Бишкекте кара эле иштейин деп атасызбы? Же буюрса, балким өзүңүздүн кичимекениңиз Баткенге барып, баяктын медицинасын өнүктүрүүгө бир далалат кылууга ойлоруңуз барбы? Мекениме деле барып, өзүмдүн калкыма, өзүмдүн жердештериме деле жардам тийишини каалайм. Келечекте ойлорум көп. Частный медицинский борбор ачып, ошол жеке медицинский борбор ачып, ошол өзүмдүн элиме деле кызмат кылайын деген ойлорум бар. Буюрса, акырын аракет кылып атабыз. Үй бүлөңүз жөнүндө айтып берсеңиз эми бизге. Үй бүлөм жөнүндө айтайын десем, үй бүлөдө биз 2 тууганбыз. Мен, эжем күйөөгө чыккан, 3 баласы бар, 1 эркек, 2 кызы бар. Өзүм өткөн жылы үйлөнгөм. Менде деле жакында бир бала төрөлдү. Мынакей 2020-жыл менен коштошуп, жаңы 2021-жыл кирип келди. Сизди көрүп аткан жалпы кыргызстандыктарга кандай каалоо тилек айтып өтөсүз? 2020-жылды аяктап, мына 2021-жыл башталды. 2020-жыл деле жаман болгон эмес, өзүнүн жылыны актап өттү. 2021-жылда кыргыз элине жакшы каалоолорум аябай көп. Биринчиден ден соолукта болушун, эч качан оорубагыла, мындай жаман илеттер башка келбесин биздин өлкөлөргө, башка өлкөлөргө деле эч кимдин башына түшпөсүн мындай жаман илеттер. Ден соолукта болгула. Өзүмө эмне жакшылыктарды кааласам, бардык жакшылыктарды кыргыз элине деле бардыгына каалайм.